бардыгы өтөт. Ишене бериңиз, бардыгы өтөт. Бул күн өтөт, ал күн өтөт, бардыгы өтөт. Сыноо келди, оору келди, бул дагы түбөлүк эмес. Буну сиз ар дайым болот деп ойлобоңуз, бир ооруну. Bir кыйынчылык келсе, ар күнү өмүрүм акыргача ушул нерсе болот деп ойлобоңуз. Ал туруктуу эмес, өтөт, бардыгы өтөт. Бактылуу күн келсе, билиңиз ал дагы өтөт. Кыйынчылык келсе, билиңиз ал дагы өтөт. Бардыгы алмашуу орунда алмашабыз, урматтуу мекендешим. Bir адам деңизде кемеде кетип жатып, кемеси чөгүп, айтор bir жээкке жетип бир жерде туруп калат экен. Үй сайып, баягы колунан келген баягыдай дарактарды кыйып келип, колунан келген үйүн салып, араң үй салып бүтүп жашайын деп, башкалардан бар аю деген болушу мүмкүн, башка жапай жаныбар болушу мүмкүн деген нерселерди кылып, үйдү жасап, эми жашайын деп 3-4 күн жашап, анан bir күн жегени бир нерсе издеп кетип, кайра келсе үйү күйүп атыптыр да. Чагылган түшкөн болушу мүмкүн, ар нерсе себептерден улам үйү күйүп жатыптыр. Деп Кудайга отуруп алып налыптыр да. Бир эле үйдү араң салдым эле. Кемени жок кылдың, макул. Каяктагы бир өзүм тааныбаган эч ким жок жерге алып келип түшүрүп койдуң, макул. Мынтип от жагып койгонуң, үйүмдү күйгүзүп койгонуң не болду, Кудай таалам деп арзанат экен, Кудайга наалат айтат экен. Ошол учурда алыстан бир кеме көрүнөт экен, кайык көрүнөт экен. Сүйүнгөнүнөн колун көтөрүп, ар нерсе белгилерди кылат экен. Кеме ушул жага келип токтоп жээкке баягыны чыгарат экен. Чыгарып, жакшы от жактың, биз жакыныраак жерден өтүп жаттык эле. От күйгүзгөн отуңду көрүп, биз келдик ушул жерге дейт экен да. Ошондо айткан наалатына өзү өкүнүп, шүгүр кылган экен да. Сиз дагы ушундай болуп калбаңыз, урматтуу мекендешим. Титаник кемеси бар го тарыхый окуялардан. Миңдеген адамдар чыккан, көбү өлүп кеткен. Чыкпай калган адамдарчы. Күчтүү адамдар, тез чуркаган адамдар, акчасы бар адамдар, кээ бирлер өтө бат чуркаган, бирок жетпей калган. Титаник кемеси кетип калган. Титаник кемеси кетип калган, бирок ошол Титаник кемесиге чыккандан көрө калып кеткени жакшыраак болгон. Качан Титаник чөктү деген кабарды укканга чейин. Самолетто канчалаган авариялар болот учуп туруп. Жардыруулар болуп кетиши мүмкүн. Ошол имаратта болуп калбаганыңызга шүгүр кыласыз кээ бир учурда. Ошол самолетко чыкпай калганыңызга шүгүр кыласыз ошол учурда. Сизге бир нерсе насип кылбады. Өтө каалап турасыз, ал насип кылбай калдыбы? Демек, ал нерсе бале болушу дагы толук түрдө мүмкүн. Кудай таала сизди балайдан сактап калды. Ал үчүн шүгүр кылышыңыз керек. Ал Титаниктей болуп чөгүп кетти деп кабар келип билиниш шарт эмес. Муну акыретте билип аласыз. Урматтуу мекендешим. Ошондуктан бул нерселерге күйүнбеш керек. Бардыгы өтүп кетет. Бардыгы өтөт, сиз дагы өтөсүз, мен дагы өтөм. Ошол эле маселеде бир адам чөлдө кетет экен, алсыз, дансыз, суусуз калып, жеген эчтекеси калбай, суу, эми чөл деген чөл, кургакчылык, топурак дегенден башка эч нерсе жок. Акыры бир жерге жетип, эми ичкени суум, жегени наным түгөнү, ушул жерде өлөйүн, өлүмдү күтөйүн, азырели күтөйүн деп жатып калып, ушинтип жатса, алыста көзүм ыйыгымен караса, бир жылан келип атыптыр, капкара жылан. Кара суушуга карап эле келип атат. Туруп качайын эми деп акыркы демин күчүн колго алып туруп, дөңдөн секирип, чөлдөн качышты баштаптыр. Баягы дагы калбастан чуркайт экен. Жылан дагы кууйт экен, бул дагы чуркайт экен. Ошентип 1, 2, 3, 4 дөңсөдөн өткөндөн кийин караса ал жер жапжашыл кыштак, адамдар бар жер экен да. Ал биринчи көзү менен көргөндө жылан ага бале болуп көрүндү да. А бирок ошол бале кылып көрсөткөн нерсеси аны жакшы жерге алып келип койду. Балким, урматтуу мекендешим, бүгүн түшкөн сыноо сиздин жакшылыгыңызга болушу мүмкүн. Сиз ар дайым жамандык деп ойлобоңуз аны. Башыңызга бир түшүк келет, маселе келет, пенде катары ооруп калышыңыз мүмкүн, машинаны кырсыктап калышыңыз мүмкүн, үйүңүз күйүп кетиши мүмкүн, ар нерсе болушу мүмкүн бул жашоодо. Бирок ошол эле учурда араңыздагы адамдар азайышты баштайт. Телефон күн сайын чалгандар жоголуп кетет. Өз-өзүнөн телефон өчүк болуп калат. Жаныңызда ар дайым ар нерсеге даярмын деп тургандар жоголуп кетет алдыңыздан. Бирок ушул учурда Аллах Таала сизге бир сабакты берип коюп атат, бир неаматты берип коюп атат, мындайча айтканда. Не десеңиз, сиз сортировка кылып атасыз да. Ким боло турган дос экен, ким боло турган ага экен, ким боло турган байке экен. Мен айтам да, негизи мени көп адам алдайт. Мисалы, кээ бирөөгө $1000, кээ бирөөгө 10 000 сом. Мисалы үчүн ар кандай суммада акча бересиң, ал алдадым деп сүйүнүп качып кетет. Аны таппай каласың. Досмун деп жүрөт, агамын деп жүрөт, байкемин деп жүрөт. Бардык ишин кылабыз, ар нерсеге даярбыз деп келет.
Бирок аз маз акча түшкөндө мен сени алдадым деп өзүнүн ою боюнча алдап качып кетип атат. Бирок Кудайга шүгүр кылыш керек. 10 000 сомго алдады, аз арзыбаган суммага алдады ал. Ал өзүн өзү алдап атат. Эгер менин ишеничиме кирип $1 000 алдашы дагы мүмкүн эле. $100 000 алдап коюш дагы мүмкүн эле. Дос болуп көтөрүлүп, Кудай Таала өзүнүн учурунда арзыбаган 5-10 000 сом акча менен жок кылганыга шүгүр кылышыңыз керек. Кудайыма шүгүр. Арабыздан самопал, пластик, арзыбаган нерсеге сынып кала турган адамдарды жоготкон үчүн, темирдей, железный адамдарды калтырган үчүн шүгүр кылышыбыз керек. Кайсы учур болбосун, кандай учур болбосун. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул немат, бул жакшылык. Кудай Таала менден гана сураган, башкалардан сурабаган, бардыгы кетип калат деген нематты түшүндүрүп, сабак olarak ушул нерселерди сизге берип атат. Бул нерседен туура тыянак чыгарышыңыз керек, урматтуу